Негізінен ең сонун баягы өзгөртүлөрчү. Мен өндүрүштө иштеген катарында айтам. Болгону мен ушу тактоо иретинде да сизге суроо. Айтып атпайсызбы? Баягы страховой компания бул негизи жакшы. Биздин мекемеде да мен иштеп жүргөндө болгон. Айтайын дегени мынау өндүрүштөгү ушул страховканы баягы адам кирген, алардын ансыз деле мекеме менен баягы жумушчунун ортосунда келишим болот. Андан сырткары мына айтып атпайсызбы страховка, ошондо ал милдеттүү түрдө болот, Кудай буйрса мына мыйзам болсо. Ошо мисалы бул мамлекеттикин азыр айттыбыз, Ал эми мындай жеке ишкерлер да бар да, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мындай куруучу компаниялар бар. Аларга кандай болот? Алар дагы милдеттендире алабы? Же кандай болот? Жалпы өндүрүштөгү ишканалар үчүн буларга жеке өндүрүш тармактар да кирет, бардыгы кирет, жалпы компаниялар. Сиз өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, баягы ишке алып атканда экөөнүн ортосунда келишим түзүлөт да. Бирок андан ошого сопутствующий камсыздандыруу боюнча дагы договор түзүш керек да, ошону түзбөй коюп атпайбы? Жок, азыр мен жетекчимин. Жумушчуну кабыл алам. Мен келишим түзөм аны менен. Андан сырткары биз бул жерде азыр страховой компания деп атпайбызбы? Анда ошо үч тараптуу келишим болобу? Ошондой келишимди дагы түзүш керек болот. Жок, бир чети могу страховой компания өзү киргенде, мисалы үчүн өндүрүштө да сиз туура айттыңыз да, мен жылуулук тармагында иштегем, керек да, себеби алар мындай кооптуу жерлерде иштейт. Ошол нерсе болсо, ошол иш учурунда болгондо, анын баягы мына эсептик баягы берип атпайсыздарбы, көрсөткүчтөрдүчү. Ошо канчалык деңгээлде төлөп берет. Болгону ушуну кандай эсептеттиңиздер, кайсы өндүрүшкө кандай ыкмада колдонот? Ушуну бир тактап. Бул жалпы жоопкерчилик. Ал эми ар бир өндүрүштүн, ар бир тарифкация, алар өздөрү чечет, тарифте. Ал бүт өзүнчө жазылган, министрлер кабинетинин жобосунда дагы немелер бар, бекитилген жалпы перечиндер бар. Ал эми бул именно жоопкерчиликтин немеси да, штраф деп койсок болот да. Негизинен бул мыйзам ишке ашып калса, ошол компания баягы мекемелер милдеттүү түрдө страховка кылышат. Жакшы, мен колдойм. Рахмат.